Менин оюмча адам айлана чөйрөсү менен жашап алат экен. Жашоодо бир гана нерсе туруктуу, бул өзгөрүү. Туурабы? Азыр интернетте илим бекер. Адам мээсинде жок нерсени элестете албайт, ойлоно албайт. Биринчи класста ким болосуң десе, тракторист болом же милиция болом. Ал жака сиздин дипломуңуз ролиноодо ойнолобу? Бизде ага программист деп бизде немецкий мечта эмне экени алчы. Жүрүп келет, айтыделе толот. Марафондо бир 2-3 же 10 километр алыстан баштайт да. Ассаламу алейкум достор. Жалпыңыздарга котман күн же болбосо кушак кеч, кайсы маалда көрүп жатсаңыздар. Биз сиздерге Берлин шаарынан чоң салам айтабыз. Биздин алгачкы бүгүнкү биздин коногубуз Нурсултан Байкебиз Турдалиев. Ассаламу алейкум байкем. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Чакырганыңар үчүн. Жакшы келип. Байкем, мен кечээ сиз жөнүндө кичине маалымат окудум, бир-эки тааныштарыңызга чалдым, өзүңүзгө чалып байланыштык. Берлинге сиз түз эле Кыргызстандан келип калган жоксуз да, ар кандай шаарларга токтоп, ал жакта стажировка өтүп, башка кылып келдиңиз. Анан айтат эмеспи? Максат көп адамдыкы бирдей болушу мүмкүн, бирок ага болгон жол башка депчи. Анан ошого сиздин ошол азыркы бүгүнкү дүйнөлүк даражадагы, международный, дүйнөлүк даражадагы кесиптин ээси болуп атканда жолуңузду бир аз билгибиз келди. Ошол менен кошо эле жаштарга бөлүшкүбүз келди. Жетишкендиктер дүйнөлүк деңгээлге чыккан специалист ал оңой эле келип калбагандыгын биз камера артында билебиз. Ошол менен кичине бөлүшүп, ошол менен кошо эле бир сиздин ойлоруңуз менен бөлүшүп, кеңештерди бөлүшкүбүз келди. Анан кыскача ошо басып өткөн илимге адага жолуңузду, басып өткөнүңүздү кайсыл жактан башталды? Айта кетсеңиз ошол менен улап кетебиз. Мен Баткен шаарын кыз жалайм болуп, билим болгон жол ошол жерден айылдан мектептен башталган. 6 класска чейин ошол орто мектепте окудум. Андан кийин 5 жыл Кыргыз Түрк Кадамжай лицейине келип окудум. 5 жыл ал жерде окуп, андан кийин Бишкекке келдик, Манас университетине келип, компьютер илимдерин, компьютер инженерия бөлүмүн тандап, ал жерде 4 жылда бакалавр даражасынан дипломдоп окуп, андан кийин негизи тандоо турду. Ушул жактан эле уже иштеп баштоо же болбосо дагы улантып билимди тереңдетүү дегенчи. Мен бир аз иштеп көрдүм. Кыргызстандабы? Кыргызстанда адашпасам 3 ай иштеген. Бир аз жумуш кандай экенин көрдүм. Ошол учурда негизи Түркияга тапшырган болчумун. Оны Түркия бурстары деген программа менен тапшырып койгондум университеткечи. Ошол убакытта чыгып калды. Жумушум бар, анан магистратура бар бекер, стипендия дегендейчи. Мага ошол жакты. Макул барып көрөйүн, анан дальше көрөбүз деген. Ошентип Түркияга келип калдым 2014-жылы. 2014 Түркияга келдиңиз. Университетти бүтүп 2-3 ай иштеп туруп эле Кыргызстан. Ошол чечим кабыл алыш, эми өзүңдүн мекениң, өзүңдүн тилиң, ата-энең, бир туугандарың, алдыда жумушуң бар, ал жумушту таштап экинчи жол тандап кетишим, ал жолдун аягы белгисиз болсо керек сизге делечи. Анда кыйын болгон жокпу? Мисалы, тескерисинче, мисалы суроо болуп да, ушул мен жеткен чегим ушулбу деп уланып кетсе болобу дегенчи. Дайыма ошол суроо берилет да. Мен акыркы бара турган жерим ушул өтүмчү. Ошондо негизи эле жок деген. Мен дагы улантышым керек, дагы көрүшүм керек деген элчи. Мен оюмча магистратура окуп калышымдын себеби ошол болду. Анан ал жактан дагы мүмкүнчүлүктөрдү чыгып калса көрөбүз дегенчи. Бирок ошол университет бүткөндө эле мен Кыргызстанда жүрүп 3-чү вариантты карап койгондум. Кош. Ал ошол сырттан Global Talent деп айзекин программасы бар. Именно өзүңдүн кесибиң боюнча 6 айдан 18 айга чейин практика өткөзсө болот да, дүйнөнүн калган жериндечи. Ал университеттин өзүнүн эмеси бар, ушундай. Жок, ал өзүнчө международный организация, ал өзүнчө катталып интервьюдан өтүп, мен Түркияга келгенче ошол интервьюлардан өтүп, бар документтер даярдап тапшырып койгондум. Андан кийин университетте окуп жүрсөм, мага
бир сунуш келди. Ошол Нидерландыдан бир компаниядан бир жылга программист катары стажер катары иштегенчи. Макул болдум, алардын интервьюларынан өттүм, бирок январда эле бүтүп калды. Январда келе албайм дедим. Университетти окуп, бир жыл бүтүрүп андан кийин баралым десем макул болушту. Ошентип 2015 июнь май айларында мен Нидерландыга программист катары бир жылга практикага келип калдым. Ал жерде бир жыл жүрдүк, практиканы үйрөндүк. Дальше кайра Түркияга кеттим, мен окуум бар болчу. Бул жак бир жылды бүткөндөн кийин договор бир жылга эле болгон контракт. Кайра жүргөндө бирок ошол убакта да кызык да, ошол убакта Нидерландда жүрсөм, LinkedIn деген сайт бар, профессионалдык социалдык сет өзүнчөчү. Ошол жерден бирөө жазып калды. Гамбургга келбейсиңби? Ошол жерде практика бар, таныс бар депчи. Ал жака регистрация болгон эсесиз? Ал жерде негизи эле ал жерде ISEC боюнча да. Ошол ISEC программасы боюнча. Биринчи мындай эле жазды. Кийин биринчи ISEC менен келсең документтерди деле жеңил болот дегендечи. Ошентип ал менен сүйлөшүп атып, мен Түркияга барып, ал жакта 3,5 ай жашап, кайра эле анан Гамбургга келип калдым. Октябрь айларында. Ошентип Гамбургга келдик. Гамбургда практиканы өттүк 2 айдан кийин, өзү 3 айга эле болчу. 2 айдан кийин компания банкрот болуп калды. Ишенде. Анан мен тандоо бар болчу. 1 айда ушул жерден жумуш табыш керек же кайра Түркияга кетип магистратураны бүтүрүш керек дегенчи. Ал убакта IT өтө популярдуу эмес эле. Жумушчулар деле аз болчу да. Мындай айтканда, Талап өзү аз болчу. тапшырган жериң өтө телең да. Себеби тапшырган адам аз, жумуш көп. Аябай кайнап популярдуу болуп аткан стартаптар пайда болуп аткан жылдарда 2016 жыл. Ошентип мен тапшырдым. Бир 4 компанияга тапшырдым. Баарын өттүм. Себеби айткандай жумушчу жок убакыт учурда. Анан сырттан келелик. То есть Германия айтишниктерге популярдуу боло элек учурларда. Индустар же орустар, украиндер азыркы келгендей жок болду. Келгелек беле. Ошентип анан Гамбургда эле бир электрондук коммерция тармагында бир стартап тандадым. Бул жер жакты, ошол жердин интернетин тандап 3 жылда иштедим. Мага кызык болуп турганы байкем, сиз Кыргызстанда азыр эмеде окудум десизби? Окуу мектептечи. Кызылкаяда лицейде. Кадамжайда лицейде кечесиз. Анан негизи бизде мектеп билим берүү системасы борборлошуп калган. Айткым келгени көптөгөн же болбосо борбор чоң шаарлардагы мектептерде жакшы билим сапаты жогору. Ошону алганда же кээ бир лицейлерде дейинчи. Ошону алганда айыл жеринде билим сапаты айырмасы аябай чоң. Аябай чоң. Мен муну баягы салыштырам да. Мисалы марафон болсо, айылдан өскөндөр марафондо бир 2-3 же 10 километр алыстан баштайт да. Шаарда себеби бар шарттар бар, жакшы университеттер бар. Мурда интернеттики деле мындай. Интернет шаарда гана болчу да. Же ошол шаарда үлгү болгон адамдар бар дегендейчи. Айылдан баштасаң сен дагы да алыстан баштайсың. Сенин жолуң дагы да татаалыраак болот да. Маалымат. Эми азыркы учурда салыштыруу кыйын. Себеби азыр жетиштүү. Айылда болсоң деле, шаарда болсоң деле ошол маалыматты алганга мүмкүнчүлүгүң бар. Бирок мурда менин оюмча кыйын болчу да. Ага. Азыр эми ошол интернеттин жетишкендиги менен маалымат алганга ооба, бирок айыл жериндеги балдардын же болбосо үй бүлөлөрдүн койгон максаттары, балага койгон баалуулуктары бир аз башкачараак болуп, бала көп мындай колунда турган балким мүмкүнчүлүктү көп колдонбойт атырбы? Же үйдөн бош убактысы болбошу мүмкүн сабак кылуу үчүн? Менин оюмча адам айлана чөйрөсү менен жашай алат экен да. Айлана чөйрөсү менен жанымдагы үйгө бирөө 2 этаж үй кирпичтен салса, мен да 2 этаж кирпичтен салам. Туурабы? Жанымдагы бирөө мен барып ошто окуйм десе, ошто окуса болот экен деп, то есть маалымат айлана чөйрөдөн көп таасирленет экен да. Айылда болсо менин оюмча үлгү болгон адамдар аз да. Ана мындай кылса болот экен, психикар окуса болот экен, же Америкага окуса болот экен деген мисалдар аз болгон үчүн адам үлгү алат дейт го. Негизи бир таасирлендин эң оңой жолу үлгү экен да. Адамга мындай бол, андай бол десең укпайт да. Ал сен кылсаң
көргөзсөң карап туруп ал өзү чечим чыгарат да, мен ушундай болушум керек экен депчи. Бул баягы өзүнүн моторун өзү жүргүзүп өзү алдыга сүрөп кеткен сыяктуу элестетем да. Менин оюмча ошол айыл менен шаардын айырмасы ошондо. Шаарга келсең башкача, туурабы? Сыртка чыксаң балким сен көрүп турасың, сен уже жарыш башкача да. Ал жерде марафон Сен мисалы адам айтат го, адам мээсинде жок нерсени элестете албайт, ойлоно албайт депчи. Ошон үчүн мисалы мээңде бар профессияларды тандайсың да, туурабы? Биринчи класста ким болсоң десе тракторист болом же милиция болом. Же башка профессияны билбейсиң да, туурабы? Сен мээңде ошолорду эле көргөсүң. Көчөдө чыксаң бирөө трактор айдап жүрөт, мисалы бирөө мугалим, бирөө милиция дегендейчи. Шаарга келсең, көрсө пилот болсо болот, кей болсо же космонавтика, космос же профессор болсо болот, кей ойлор келет да. Демек жыйынтык чыгарсак болот, бул жерде айлана чөйрө таасири чоң, айлана чөйрөнүн таасири аябай чоң. Бул мен ойлочу элем, жаш мурда айлана чөйрөнүн таасири көбүнчө жаш учурда, мектеп учурунда же болбосо университет учурунда чоң. Айлана чөйрөнүн таасири сенин жашыңын чоң кичинесине карабайт экен. Кайсыл жерде болбосун айлана чөйрө. Анан балким 11-де жаңы эле бүтүп аткан балдар болушу мүмкүн, же болбосо балким 9-ды бүтүп аткан, 8-ди бүтүп аткан жаңы балдар окуучулар көрүшү мүмкүн да. Ошолорго бир кыскача маалымат катары айтсаңыз, өзүңүздүн специалистиңиздин IT тармагындагы же болбосо эле алдыдагы бир 5-10 жылдагы кайсыл кесиптер өзүнүн актуалдуулугун, же болбосо кайсыл кесиптерге талап жогору болот да. Азыраак болсо дагы профориентация боло эле дейт да биздин жаштаргачы. Бир кызык маалыматты окуп калдым ушул боюнча. Ата-эне элек баласыны өзүнүн учурундагы доорго даярдайт дейт да. Мисалы биздин ата-энелерибиздин убагында 80-90 жылдары финансист, экономист, юрист деген кесиптерди ээлеген адамдар жакшы жашаган болсо, ата-энелер айтты, мен баламды юрист кылам депчи. 2000-жылдар келди, бай юрист, бай финансист. Мисалы көрсө башкача доор деп да. Бирок мисалы азыр кандай доор балким? Мисалы IT азыр программисттердин заманында, азыр бирөө балдарын мен программист кылам десе, бул өткөн доорго баласын даярдайт да. Мен ошону келечекте эмне болуп кетет билбейбиз. Азыр мен келечекте мындай болуп десем 80-90% ката айтам да. Бирок бир эме бар, азыр жасалма интеллект деп ошол аябай популярдуу болуп атпайбы. Мурда биз компьютерди сүйлөтө албачук да. Аябай кыйын болчу да. Көрсө сүйлөткөндү математикалык модельди киргизип сүйлөп койсо болот экен да. Акыркы жылдарда ошол нерсеге жетиштик. Компьютерди сүйлөткөндү үйрөт. Бирок компьютер эмнени сүйлөп атканын билбейт. Бирок сүйлөйт да. Окей. Ал жерде анын мындай айткандай жан дүйнөсү жок. Бирок ал математикалык модельди коюп койгон үчүн ал сүйлөй берет да. Ошол деңгээлге жетти. Анан жасалма интеллект боюнча дүйнөдө Nvidia деген компания бар. Азыр алдыңкы эң чоң 3-2 орунда турат да. Ошонун башчысы айтты, келечектин балдары силер программаларды үйрөнбөй эле койгула депчи. Неге? Себеби компьютер өзүн-өзү программалайт дейт. Бул эмеспи? Коркпош керек. Адамда дайыма коркуу болот да, анан мен жумушумду жоготом, андай кылам. Ал айтты, англис тилин үйрөнгүлө депчи. Себеби анын көз карашында компьютерди программаны англис тилинде жазып койсо болот. То есть компьютердин тилин үйрөнүп, анын грамматикасын үйрөнүп отуруп эле сен компьютерге сүйлөшөсүң да. Азыр экөөбүз сүйлөшкөндөй эле компьютерибиз билесиң. Компьютер мага социальный сет жасап бер, Instagram копиясын жасап берсең, ал жасап берет. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр ачат, туурабы? Кандай да элестетели, азыркы учурда бир Instagram жасаш үчүн миллиарддаган доллар акча келсе, сен мындай 1 минутта ошол нерсени жасап коесуң да. Демек, жарыш башкача деңгээлде болот да. Бардыгында инструмент даяр, ал инструмент жеңил, арзан. Туурабы? Мурда мисалы билим кыйын болчу да. Билим кымбат болчу. Неге? Университеттерде китептер сакталуу болчу да. Ал университет, ошол университетке бир ошол билимге жетиш үчүн ошол университетке барышың керек эле да. Туурабы? Азыр интернетте илим бекер. Билим бекер. Туурабы? То есть бир Гарвардда окуган менен бир айылда жүргөн адамда бир эле илимге, бир эле билимге, бир эле маалыматка доступ бар да.
келечекте ушундай инструменттерди жасаган, программаларды жасаган деле ушул азыркы интернет сыяктуу баарга жеткиликтүү болуп калышы мүмкүн деген ойду айтам. Ошо менин оюмча тилди үйрөнүш керек. Биринчи орунда английский. Себеби дагы бир кызык нерсе менин оюмча баардык нерсе мындай сингулярность дейт го, бир нерсеге топтоло берет экен да. Мисалы тилдер мурда канчалаган тилдер бар эле турабы, жоголуп баратат. Тилдерди ошондой кээде карап коем да, мындай ойлонуп, бир тилге консолидация болот экен депчи. Ошолордун бирөөсү англис тили да. Онлайн маалыматтардын мурдагы окугам 10 жыл мурдачы 52% англисче болчу да. Мурда окугам. Ошондо деле 3% мисалы кийинки тил. Айтабы немецкий болобу, арабча болобу, кийинки тил 3%. Бирок азыр дагы бир кызык нерсе, жанагы жасалма интеллект каалаган тилинде сүйлөшүп атат да. Анан орусча сүйлөсөң болот, англисче сүйлөсөң болот. Бирок менин билишим боюнча жасалма интеллект интернетте бар маалыматтарды гана ошол жактан кайсы тилде маалыматтар көп болсо ошол жактан алып, анан ошол маалыматтардын натыйжасында сиз менен сүйлөшүп алат да. Айткым келгени кыргыз тили менен англис тили менен канчалык сүйлөшсөңүз, кыргыз тилинде анчалык көп маалымат менен сүйлөшө албасаңыз керек, же сүйлөшө бересизби? Жасалма интеллектке маалымат керек да сиз менен сүйлөшүш үчүн. Жасалма интеллект ой бат эмне болуп атат да. Мен программанын бекер версиясын колдоном. Анча кыргызча сүйлөй албайт. Бир досум платный версиясын алыптыр. Кыргызча сүйлөйт экен да. Мисалы сен канча китеп кыргызча окуй аласың, туурабы? Ал баарын окубайт. Кыргызстанда ушул убакка чейин жазылган баардык кыргызча китептер, Чыңгыз Айтматовдор, башка Манас баардыгын окубайт. 1 саат кетиши мүмкүн. Мен англис тили боюнча айтып атпайсызбы? Мен кайсы бир китептен окуп калдым бекен, же болбосо ошондой болсо керек. Кыргыз немесе англис тил азыркы учурда бизде чет тил деп кабыл алабыз го. Мисалы мен деле азыркы учурда англис тилин чет тил деп кабыл алам да. Бирок англис тил азыркы доордо биринчи тил албетте эне тил, экинчи тил эл тил болуп, ал эч кандай чет тил эмес. Кыргыз тили менен бирдей эле орунда болуп. Кыргыз тили менен сен өзүңүн иденттигиңди аныктасаң, англис тили менен сен маалымат алууга ошол менен кошо эле дүйнөлүк деңгээлге чыкканга англис тили чет тилден жогорураак деңгээлде туруш керек деп. Мага суроо кызык болгон. Мен азыр мисалы мектепте 10 класста окуйм, же 9 класста окуйм. Каалаган мектепте болсун, айыл жеринде же шаар жеринде. Мен программист болушум керек деп азыркы доордо. Сиз жана айтпадыңызбы? Анан ошол менен кошо эле программист болууга адамда кандай бир сапат талап кылынабы? Менин оюмча азыркы 9-10 класстар болсо болот. Себеби алар 4-5 жылдан кийин өтөт. Менин оюмча 4-5 жылда мир өзгөрүп кетиши мүмкүн. Азыр бирөө 1 класс болсо, сен программист болсоң, ошол жака баптаса 20 жыл. Жанагы эле биз финанс Бул 20 жылда көп нерсе өзгөрөт. Программист болуш үчүн мындай ар бир адам ар нерсеге кызыгат экен да. Мисалы мени аябай кыйнаса деле врач боло албайм. Такыр боло албайм. Себеби ага менин кызыгым жок. Туурабы? Программистке дагы карап көрүш керек, уктап көрүш керек, практикада карап көрүш керек, кандай эмне экен мага жагабы депчи. Бир текшерип көрүш керек. Жакса анан да иши кетсе болот. Дагы бир нерсе, программист эмес, IT тармагында жумуштар көп. Бирөөсү код жазат, бирөөсү компьютер серверлерди карайт, бирөөсү качество жооп берет, бирөөсү продуктуга жооп берет. Мындай ал жерде жумуштар көп. Бирөөсү жаппаса башкасы жабышы мүмкүн. Кандай тармактарга бөлүнүп? Мисалы продакт менеджер деп коет. Ошондо продукт жасайсың да, стакан дегенде Instagram, WhatsApp бир продукты да. Ошонун менеджери болот. Ал эмнени жасайт, эмнени жасабайт, ошолорго жооп берет. Программист код. Ал программисттин түрлөрү бар. Ошону iOS-ка, Android телефондорго жазыш мүмкүн, браузерге жазыш мүмкүн. 3-4 түр чыкты. Маалымат бир жерде сакталыш керек да. Ошо бэкэнд разработчик. Андан кийин бул программа бир жерде иштеп туруш керек. Серверди настройкалаган. DevOps, Cloud Engineer деген. Ошол продукттун бирөө текшериш керек. Тестировщик коет, тестер. Ушундай кесиптер бар. Дагы уланып кетет.
демек эгер бала айтышник болом деп турган болсо ал алгач ирет практикалык көрүш керек. Кайсыл тармагы адамга ушул окуучуга дейли мага мисалы мен 8 класс 9 класста окуучумун, мага кайсыл тармагы мага кызык болот, кайсыл тармакка менин кызыкчылыгым артат деп ар бир тармакта бир кичине практикалык көрүш керек. Адам өзүнүн кызыкчылыгын табышы, кайсыга кызыгарын табыш үчүн. ооба мен айча биринчи эле компьютер электроника темир тезекке кызыгуу бар ошону анан дальше кетип себеби мисалы сен эч маалыматың жок болсо продакт менеджерден позициясын текшерип бере албайсың. Же тестировщик десем түшүнбөшүң мүмкүн, просто код жазганды жаап жатпадым. Сен ошол жерден мындай Адам өзүнүн кызыкчылыгына эмне көңүлү туура келет ошондон арек болгону жакшы. Анан мен азыр мисалы университетте окуп атам да. Университетте тапшырдым, окуп атам. Бирок чет мамлекетке чыгып стажировкадан өтүп келгим келет. Анан бизде азыр Кыргызстанда чет мамлекеттер менен кандай мүмкүнчүлүктөр бар чыкканга айтсыге. Экинчи эле ошолорго кошумча суроо, университетте негизи окуш керекпи? Себеби акыркы убактарда мына корона маалдабы андан кийин жеке компаниялар, буткемптер Кыргызстанда деле көп популярдуулукка чыкты да. Арасында мен өзүм деле кызыгып көрдүм да. Кызыгып окугум келип көрдү бул. Анан ошондо суроо келет да, университет өзү керекпи, диплом керекпи? Дүйнөлүк деңгээлдеги айтышник болуш үчүн. Мен университеттерге башкача көз караштамын. Университет бул маалымат алуу максат, сен университетке барып окуш эмес, максат берсең кесиптин ээси болуу. Кесиптин ээсиге качан ээ болосуң, ошол тармактан билим алуу. Буткемп, мектеп, онлайн курстар, университет эми аркандай форматта жабышы мүмкүн. Өзүң университетке эртең менен барып келиң, өзүңө билим керек. Сен онлайн окуу десең, могу жерде бир айда ташып кетишиң мүмкүн. Точно так эле, онлайн окуу. Университетте барасың, досторуң бар, социалдык жашоо бар, туурабы? Анан сиз эми Стамбулга, Турцияга чыктым дедиңиз, Голландияга келдим дедиңиз, Амстердамга келдим дедиңиз. Ал жака сиздин дипломуңуз роль ойнодубу? Же сиздин колуңуздан келген ушул кодду жаза алат экен, же ушул ишти кыла алат экен, болду алып беребиз деп мындай айткыма келгенде бюрократия жагы кандай болду? Экөө тең роль ойнойт. Билим бар, анан закон бар, бюрократия бар, документтер бар. Билим ошол сага жумушту алып келсе, дипломдор ошол сага документтер түрүп берет. Ошол Кыргызстанда окуган университеттин дипломдору бул жакта жарактуу. Кичи жыйынтыктай кетсек, буткемпте болобу, университетте болобу, же өз алдынча болобу, демек билим алса, ошол талапка жооп берерлик билими болсо, анда иш таап кетсе болот. Иш таап болот. Ошол университеттин бир плюсу бар, ошол университет мамлекеттик организацияга дейбизби, институт дейбизби, мамлекеттик болгон үчүн ал жерде дүйнөгө жарактуу бир диплом берет. Жол көптөгөн. Мисалы бирөө буткемпте окуп туруп, бул жака келиш кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Себеби элчиликке барганда сурайт да. Диплом кайсы янда десе, кыйын болуп калышы мүмкүн да. Же далилде ушунча жыл иштегенсиң, ушул тармакта деп башка талаптар коюшу мүмкүн да. Ошол университеттин бир плюсу бар. Виза алууга оңой мүмкүнчүлүк дарбазага ачып берет экен да. Буткемпте көп рекламалар чыгат го. 6 айда сен ишке жумушка киргизебиз, же даярдайбыз, жумушка кирип кетесиз депчи. 6 ай же балким 1 жылбы. Университеттен 4 жылбыз да. Эми макул, ал жака биз коом каралашын үйрөнөт экенбиз, ошол менен кошо эле бир адам менен бир адамдын ортого болгон мамиле курууну. Бирок баары 4 жыл ал жерде. 4 жыл билим аласың. Бул жакта 6 ай билим менен жумушка кирип кетүү реалдуулугу барбы? Ал жөн убакытта. Ошол убакыттын ичинде сен канча саатты билимге бөлөсүң, ошол маанилүү. Окей. Мисалы университетте айтып атпайсың 4 жыл. Бирок ал жерде IT боюнча сен 1-2 сабак алышың мүмкүн, калганы философия, тарых, башка сабактар болушу мүмкүн. Бирок буткемптин да түрлөрү бар да. Бирөө айтат, ушул жерде эртеден саат 8ден баштап кечки 8ге чейин отурасың деши мүмкүн. 12 саат сен бир күндө IT-ни окуп атасың. Университетте сен бир жумасыга 2-3 саат, 5 саат окушуң мүмкүн да, эгер сабак деле окуп коюп жүрсөң. Ошол мен айтат элем, сен бир кесипке канчалык убакыт, билимге канчалык убакыт бөлсөң, ошого жараша результатын аласың.
Аким, сиз кандай окудуңуз? Кандай окудуңуз университетте? университетте мен эң жакшы окугам. Эми Кадамжайдын база эмес, эми Кадамжай лицейдин базасы менен андан кийин Манас Түрккө келгенде анан университеттеги кандай окуу кандай болду университетте сизде? Жана сен айткандай эле мен лицейде окуганым үчүн. Лицейде сен 8-тен кечки саат 4-кө чейин окуйсуң. База аябай жакшы болгон үчүн мага университетте окуган аябай жеңил болгон да. Математика, физика, химия мен билгендердин эле бир аз кийинки деңгээли болбосо эле же кээ бирлер кайталанган сабак болгон үчүн университетте окуу жеңил болду. Айтымды өзүңүз тандагансызбы? Тандоо чечим кабыл алганда болобу? Айтыны өзүм тандагам. Анткени кээ бир нерселер себепкер болду, бирок өзүм тандадым. Эмне себеп болду? Эми көбүнчө мисалы мен кесип тандоодо кайсы кандайдыр бир окуя себеп болгон да. Сизге эч кандай бир окуябы же балким үлгү көргөн, үлгү туткан бир адамбы? Мен ойлойм, лицейде лотерея ойнотулат эле жаңы жылда эмчи. Ошондо мен компьютер утуп алгам 10-класста. Анан компьютерге келип чукулап саат аябай батып өтөт эле. Эртең менен кечки батып өткөн эле. Анан ойлодум, значит, мен компьютер менин кесибим болуп иш керек экен деп, себеби ошол жерде убакыт аябай батып өтөт депчи. Ошентип тандап калдым. Лотерея сизге себепчи болуп турат, кесибиңизди тандоо. Лотерея себепчи болуп. Анан университет бүткөндөн кийин Анталияга эмеге Турцияга келдим дедиңиз го? Турцияга. Бизде азыркы деңгээлде Кыргызстан компаниялар дейбизби, IT компаниялар дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга, бизде Кыргызстанда университеттер же болбосо буткемптер дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга жумушчуларды айлап бере алабы? Айтат. Дүйнөлүк деңгээлде көбүнчө англис тили болгон үчүн биздеги мектептер, университеттер кимде англис тил базасы күчтүү болсо, ошол дүйнөлүк деңгээлдеги кадр чыгара алат да. Себеби баардык жумуштар англисче болуп турат. Сен эркин оюңду айта алышың керек, дискуссияларга катыша алышың керек, документтер жаза алышың керек дегендей жүрүп англис тили болуп да. Ошону кыла алган университеттер менин оюмча кадрды даярдайт. Себеби калганы стандарттык эле, ошол программалар башкалар окшош эле. Бирок мен айткандай IT-нин деле тармактары көп да. Мисалы hardware деп электроника жагын бизде даярдап бере албаса керек деп ойлойм. Бизде база жетишпейт, инструменттер жетишпеши мүмкүн дегенчи. Бул электроника тармагы. Бизде ага программист окуду. Старший разработчик. Ага программист. Башында айтып кеттиңиз го. Менин чегим ушул элеби? Мен дагы дальше кетким, дагы ушул жерден эле менин чегим бүтүп калабы депчи. Азыр кандай ойлор турат? Мен чегим ушул жерден эле токтоп каламбы деген. Дагы эле ошол, дагы эле чек бул эмес. Дальше сөзсөнүш керек. Адам же алдыга кетет, же артка кетет, бир жерде турбайт да. Ооба. Айтып аткан бүгүн мен кечеги жолсу бүгүнкү күнүң эртеңки окшош болсо, анда сен бул жашоодон уткурганың депчи. Кайканан сыр болбосо эгер Берлинде же өзүңүз жеке бир компания ачкангабы? Азыр белгисиз негизи. Келечекте айта албайсың туурабы. Эмне болот, эмне болбойт. Но билем, ушул бул акыркы чек болгон эле. Мен кече сизден Инстаграмды карап отуруп бир сонун сөз таптым да. Эмне деген? Кыргызстан сагынасызбы? Чымчы. Кыргызстанда баттан баттырасыз. Бул жакта азыр чет мамлекетте жүргөндө эмне жетишпейт Кыргызстандан? Кыргызстандан эми Кыргызстан топурагы жетишпейт, абасы жетишпейт, эли жетишпейт, Кыргызстанда болгон баардык нерсе жетишпейт, бул жакта жок. Көбүнчө эмнесин сагынасыз дегеним биздечи Кыргызстандан. Айына чөйрөм досторум, туугандарым, адамдарды. Кыргызстан дегенде ошолдан. Биз жашоону кыска дейбиз. Менин оюмча жашоо узун эле. Бирок биз аны кыска жашайбыз. Айткым келгени бул ойлор каяктан келди, кандай эмнеге бул ой менен бөлүшкүңүз келди дегеним да. Кайсы бир окуяларбы же көз карашыңыз? Көз карашым Неге жашоону биз кыска деп ойлойбуз да? Себеби мен кандай иштегенимди жаша экен. Мисалы мен кайталанма маалымат сактабайт да.
бүгүнкү күн эртеңки күн окшош болсо мээге бир жаман сакташың мүмкүн эмес туурабы. Ушул жерди көргөн айлансаң, но ушул эле үйдө жүрө берсең сен миллион жолу ушуну сактабайсың да, тирчүк эле сактайсың билесиң. Туурабы. Сакталбаган жер сага жок да элестетилет. Сен сыртка чыксаң, кыдырсаң, көрсөң, жан силерди кылсаң, дайыма өзгөрүү болуп турса жашооңда мээде аябай көп маалымат сакталып болот. Сага убакыт аябай узун келет да. Ушул боюнча бир неме көрдүм эле, ролик көрүп калдым эле. Ал жерде айтат да, мен сага саякаттын сонун бир немесин айтып берейинби дейт. Артыкчылыгын. Мен мисалы бир жумага саякатка бир жака барып келдим. Ал жакта мага убакыт кандай өткөнү сезилген жок, себеби көп жаңы маалыматтарды алып аткан үчүн. А бирок сен бул жакта бир жума иштедің, бир жуманын кантип өтүп кеткенин, бир эле нерсени жогору айтканда бир эле нерсени кайталап аткан үчүн бир жуманы кантип өтүп кеткенин байкаган жоксуң. Демек, бат-баттан болсо дагы саякатка чыгып, өзүңдүн жашооңо бир аз разнообразие болуп турганга депчи. Себеби канчалык. Анан бул жакта Германияда американская мечта деп коелу. Немецкая барбы жокпу? Сизде Немецкий мечта эмне экенин алчы. Билем, сиздин жашоодон өзүңүз түшүнүп атпайбы? Көбүнчө американская мечта деп айтылат, Эми аны деле ойлоп тапкан дейт да. Американский мечта деген бул мисалы үй болуп, машинасы болуп андан депчи. Аны кимдер ойлоп тапкан дейт, ошол Америкада үй саткандар депчи. Мындай нерсе бар, саякат. Жанагы эле бир университетте бүтүп атканыбыз же болбосо мектепте бүтүп аткан бир бала. Мен Нурсултан Байкеге окшоп чет мамлекетте иштейт элем. Германияда болобу же болбосо Америкадагы бир чоң компанияда иштейт элем. Мен эмне кылышым керек деп сизге суроо берсем дейсиз? Эми негизи сыртка чыкканда бул жерде сенин билимиң, сенин кесибиң керек болгон үчүн гана чакырат да. Ал сыртка чыгыш үчүн ошол нерсеге даярданыш керек. Кайсы мамлекетте кайсы кесип керек демей турган, кайсы суроо талап бар. Азыр айтиде талап бар, суроо талап бар. Жүрүп кетет, айтиде толот. Кесиптер. Мисалы кайсы кесип болушу мүмкүн? Айта албайм. Айта албайсыз. Бирок ошондой да. Баардык нерсе толот, айти кесиптер толот. Бирок айти үчүн чыгыш үчүн ошол англис тили керек. Айти программаны жакшы билиш керек. Экөө жетишти. Анан мындай персонелик сурагым келип атат. Адамда кайсы бир эмеси качество баягы дагы өскөнгө, өнүккөнгө мындай адамды тартат да. Кайсы бир эмеси, сыпаты. Өзүңүз деле мындай бааласаңыз, өзүңүз деле анализ жүргүзсөңүз керек. Мен бул жака чейин келдим. Менин кайсы сапатым мени ушул жака чейин алып келди деп анализ кыласызбы? Мен кайсы сапат алып келет эмес, кайсы сапат алып келбегенин айтып берем. Алып келбегенин дагы. Комфорт зона деп айтат. Ким качан комфорт зонага кирет, ошол жерде калат. Биринчи кесипке кирди, ошол жерде өзүнүн ыңгайлуу сезет, ошол жерде калат. Бул эми футболисттерде, волейболисттерде айтат да, ошол клубка келет дейт. Ошол жерде өзүнүн комфорт зонасын сезет дейт. Ошол жерде туктап калат дейт да. Мен оюмча ошол комфорт зона алып келбейт. Комфорт зонадан чыкканды билген адам, ошол өзүн сезе билген адам колдой алат дейт. Сиз космополитсизби? Кандай? Космополит. Космополит. Дегим келгени, видео жаран дегим келгени, азыр Германияда кош жарандык чыгарып койбоду. Чыгарат деп киргизип атты. Уже апрелдин 1-ден баштап кирди, майдын 1-ден баштап кирди. Адашпасам. Кош жарандыкка. Кош жарандык ол негизи толук өтө элек болушу керек, бирок процессте жүрүп атат. Германия жарандыгын алабызбы? Эмнеге болбосун? Билем да, сизге сурап атпайбы ошо. Кээде ошол суроолорду өзүмө дагы берем да. Эми паспорт бул мындай инструмент. Акча, билет, ошол нерсе сыяктуу, үй, машина сыяктуу эле паспорт деген инструмент. Ошол инструментти алсаң, сага жаңы мүмкүнчүлүктөр айталы, сен кыдырганды жакшы көрөсүң. Кыргыз паспортун эле кыдырса болот, бирок дайыма элчиликтен элчиликке чыкпашың керек. Каалаган учурда каалаган жагыңа кете аласың. Процесстен өтөсүң. Мисалы, негиз паспортун алсаң, ошол нерсе
мүмкүнчүлүк. Ар ким алганда максаты болот. Ошо мен паспортту жана инструментти тарттым. То есть немецкий паспорт. Сиз эгоистсизби? Ташоду? Ар эле дүйнө мен айланып атат деп ойлойт. Булар дүйнө орто. Баарысы эле бар го дейм, эгоцентризм. Ошол менимче сен алдыга тартат. Ошол үчүн сен умтуласың, өзүңдө жакшы болсун дейсиң, менде гана болсун дейсиң. Эми барып сен экстремалдуу жактан болуш. Ушундай. Сонда экен. Анан акыркы суроолордон болуп, сиз Германияда америкалык компанияда иштеп атасыз. Англис тилинде иштеп атасыз, англис тили менен. Демек Германияда немис тилин билбей деле жашаса болот. Жашса болот, Кесиптерде. Бирок кыйыныраак, кээ бир нерселер кыйын, чектелүү болот. Ар мамлекеттин өзүнүн тилин билсең, жетте жакшы. Бирок белгилүү деңгээлде билип деле жашса болот. Бирок кайра эле ошол тилдер инструмент катары. Мисалы сен 20 жыл немец тилин үйрөндүң. Анчалык деңгээлде сага кереги жок болсо, сен өзүңүн убактыңды коротуп не кыласың. Бирок мисалы жөн эле көчөдө сүйлөшкөнгө, жер барында сүйлөшкөнгө жетиштүү эле немецкий болсо, ошону менен чектелсең болот да, себеби убактыңды башка нерселерге коротуш керек. Демелерге биздин көрөрман досторго же болбосо жаш билимге умтулуп же IT кирем деп аткан жаштарыбызга ойлоруңуз менен бөлүшкүңүз келсе, кандайдыр бир идеялар жеткиргиңиз келсе, айтсаңыз болот белем. Окууга деген билгич адамды билими, анын билими алдыга жетелейт. Ошол билим менен гана сен койгон максаттарыңа жете аласың. Бул дүйнө негизи билимдин үстүгө курулган цивилизация. Дүйнө билимдин үстүнө курулган дүйнө. Ошон үчүн ошол канчалык билимдүү болсоң, ошончолук ушул дүйнөдөгү инструменттерди колдонгонго, шанстарды колдонгонго мүмкүнчүлүгүң болот. Ага, программистсиз бул жерде. Немистердин негизи ушул Германияда регистрацияланган компанияларда иерархия барбы? Айткым келгени, же болбосо компаниянын ичинде же эме барбы? Компаниянын ичинде расизм барбы? Сиз эми башка улуттансыз. Расизм мен байкабадым. Байкабадыңыз. Бирок иерархия бар. Керек. Сен чоң компания болгондо кандайдыр бир структура менен башкарасың. Сенде 15-20 миң адамың болсо, иерархиясыз башкара албайсың. Мүмкүн эмес. Ошо компанияда болот. Кыргызстанга качан кетесиз балким? Кетиңиз Кыргызстанга дейм. Кыргызстанга барып кетип турабыз. Биротоло көчүп кеткенге пока неме жок. Балким көчүп кетебиз. Ойлор өзгөрөт дейт го. Негизи жашоодо бир нерсе өзгөрөт экен. Бир нерсе туруктуу экен да, ошол өзгөрүү гана болуп турат экен да. Ошол нерсе туруктуу. Жашоодо бир гана нерсе туруктуу, бул өзгөрүү. Ой, ошо ойлор деле өзгөрөт. Мисалы биздин бүгүнкү койгон максаттарыбыз, бул биздин бүгүнкү акылыбыз менен койгон максаттар. Мисалы 5 жылдан кийин өзгөрүп калбалуу болуп жатышы мүмкүн. Мен көбүнчө мындай стереотип болчу да. ITде жумуш иштегендер ачык эмес, оюн көп айта беришпейт. Ошол менен ошол эле компьютердин астында өзү менен эле жеке жашоосунда көп болот депчи. Бүгүн ал оюман кайтып турам, бүгүн дагы. Буга чейин да кайттым эле, бүгүн окончательный решение чечим кабыл алып кайтып турам. Ачык. Ошол менен кошо эле көптөгөн пайдалуу маалыматтар менен бөлүштүңүз, чоң рахмат. Анан ошол менен кошо эле үйлүүлүк бакыт байкем. Буюрса сиздин жетишкендиктериңиз менен сыймыктанып жүргөнгө насип этсин. Анан дагы бир кызыктуу темалар болсо, ошол темалардын үстүндө подкаст курганга жүз көрүшкөнгө жеткирсин. Алам. Сонун экен. Чоң рахмат. Баарыңызга рахмат.